Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовго мектеп формасын киргизүү маселеси боюнча мектептердеги ишти тартипке салуу өтүнүчү менен кат жолдоду. Анда ата-энелердин жана окуучулардын укуктарын эске алуу, өкмөттүн чечимин бурмалабастан ишке ашыруу, мектеп жетекчилеринин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануусуна жол бербөө зарылчылыгы айтылат. Министр ата-энелер көбүнчө шаар мектептеринин үстүнөн арызданып келишерин белгиледи. Министрлик буга чейин билим берүү мекемелеринин имаратында жана анын аймагында мектеп формаларын сатууга тыюу салган. Мектеп жетекчилиги окуучулардын ата-энелерине алардын макулдугу жок кайсыл бир форманын түрүн зордоп сатууга укугу жок. Өкмөт бирдиктүү форманы эмес, мектеп формасынын бирдиктүү стандартын бекитти. Стандартка ылайыктуу мектеп формасынын түрлөрүн киргизүү керек деп айтылат министрдин катында. Белгилей кетсек, Билим берүү министрлигинде өкмөттүн буйругунун аткарылышын көзөмөлдөөчү атайын комиссия түзүлгөн. Мыйзам бузуулар боюнча арыз даттануулар суроо KG Маймылча Gmail Chekit.com дареги боюнча кабыл алынат.